Ага, да меньше станет. Хотя мы можем, конечно, по 5 долларов. Заставили убирать стаканчиками, да? Да. Стаканчиками в эти ведра воду. Гөлчүктү чакалап тазалаган окуучулар министрлик Ивановкадагы окуяны түшүндүрдү. 22 майдагы катуу жааган жамгырдан кийин балдар мектепке кире албай, сууну кечип өтүүгө аргасыз болушкан. Билим берүү жана илим министрлиги Чүй облусуна караштуу Ивановка айылындагы номер 1 мектеп гимназиясындагы окуучулардын гөлчүктү тазалаганы боюнча түшүндүрмө берди. Буга чейин интернет айдыңына окуучулар гөлчүктү стакандын жардамы менен кургатууга аракет кылып жаткан видео тараган. Катуу жамгыр жааган сайын жамгырдын суусу атайын суу чыгып кетүүчү арыкчалардын жоктугуна байланыштуу мектеп курулуусуна топтолуп калат. Мектептин алдына 1982 жылы бетон блоктор төшөлгөн. Суу чыгып кетүүчү арыкчалар жасалган эмес. Азыркы учурда бул жер оңдоп түзөөгө муктаж. 2 жыл мурун айыл өкмөтүнө мектептин алдына тапанташ, тактап айтканда брусчатка төшөө боюнча долбоор жазылып, бирок өткөн эмес деп айтылат маалыматта. 22 майдагы катуу жааган жамгырдан кийин балдардын мектепке кирүүсүнө тоскоолдук жаралган. Мектепте бир коро шыпыруучу, чарба иштери боюнча директордун орун басары жана бир техничка иштейт. Алар короодогу сууну ташып баштаган, бирок 2-3 адамдын сууну тез арада ташып жетишүүсү мүмкүн эмес эле. Мектептин тарбия иштери боюнча орун басарлары 10 класстын окуучуларынан суу ташууга жардам берүүлөрүн суранып, балдар макул болушкан. Окуучулар жардам берүүнү өздөрү да сунуштагылары келгенин билдиришкен. Анткени бул балдардын көпчүлүгү мектеп парламентинин мүчөлөрү. Алар дайыма мектептин иштерине жардам берип келишкен, деди министрликтен. Кече эле жаңылык чыкты. Иванов айылында 1 мектебинде окуучулар отуруп, стакандар менен лужадан сууну чыгарышат да, чогутуп жүрүшөт да. Бул менимче туура эмес го, ошону караш керексиңер да силер да. Бул боюнча биздин билим берүү министрлигинин билдирүүсү биздин сайтка чыкты. Бул эми арга кеткен. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 2277. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Билим берүү министрлигинин билдирүүсү биздин сайтка чыкты. Бул эми арга кеткендеги жумуш 9-10 класстын балдары өзүнүн мектебине жана чөгөт болуп калган сууну өз ыктыярлары менен алып чыгышкан. Биз деле мектепте окуп жүргөндө мектептин картошкасын өстүрүп, мектептин дарбазасын сырдап, алмасын багып өскөнбүз. Бул анчалык айлап кеткендеги окуя. Не, ыктыярдуу болсо мейли, а бирок окуучулар башкача айтып атпайбы? Ошону карап көргүлө, уят эле нерсе чындыгындачы. Башкачаны кылса болот. Биздин жумушчу топтун жообу алардын түшүнүк каттарын алды, окуучулар менен кезикти, ателдер менен кезикти, баары ыктыярдуу түрдө болгон.